Жеңем дагы 1-2 жума кармалып турсабы деп атам да. Эмнеге? Мага сиз менен жүргөн, сиз менен кошо мондай конокторду тозгон, элдин маанайын көтөргөн жага башта дейт. Атам кимге гана жакпайт болчу. О, көйнөгүңүз жаңы. Айлансаңыз да апа. Вау! Сон экен. Бүгүн 6-күндө биз кыргыз элибиз менен болуп, коноктор менен болуп, анан коштошкондон кийин мен таласка жөнөгөн атам. Эми сиз да жоголуп кетпеңиз апа. Ой, жок. Келип каласызбы? Келип калам. Баарын алып келесизби? Алып алып келем. Болду анда. Ардактуу эле көрүүчүлөр, буюрса, мына ушундай баарыбыз чогулуп, маанайларды көтөрө турган 6-күнү кечинде кайрадан сиздер менен, кайрадан УТРКда жана Мен Каял ФМ радиосунун толкунунда. Унутуп калган жоксуңарбы? Бул менин кошунам Аскат. Келиним таласка кетпеди эле, ошонун ордуна жардам берип атат, секетиң болоюн десе. Сиз менен жүрүп артист болуп кете турган болдум апа. Анда эмес, артист демекчи. Келдиби коноктор? Келип отур, чалып аткан мага. Баспасың отурсам. Дарбазаны ачайын, дарбазаны. Көздөрүң өрмөлтүр карага, көргөн жанды жаралап, болгон үчүн силердей сонолар, сонун ырлар жаралап. Көркөмүңөр сону арчадай, көргүм келет чарчабай, мөлтүрөп бир чиркин турасыңар, жаңыбышкан алчадай. Токтолдун кыздары, казармандын кыздары, ат башынын кыздары. Кереметтер го чиркин. Уктаса да койдон кетпеген, армансыңар жетпеген. Жылдыздарды жандап, колтукташып, учасыңар көк менен. Күндүзүгүн түндө айсыңар, сулуулукка байсыңар. Чиркин өмүр өтүп кетти жетти, талай сөздөр айтылар. Ысык көлдүн кыздары, Чүй таласын кыздары, Ош Баткендин кыздары. Силерге эч ким жетпейт. Дилда жигит жоктур дүйнөдө, кыргыз кызы жакпаган. Теңдеши жок биздин сулуулары, мен ошого мактанам. Келчү кызбайын алыс арына, тарегинде сактаган. Силер үчүн жазган ырларыма, сыймыктанып шаттанам. Жалалаттын кыздары, Темиртаонун кыздары, Алайконун кыздары. Сулуу деп силерди айтат. Токтолдун кыздары, Кара суунун кыздары, Суусамырдын кыздары. Жашасын кыргызымдын айымдары. Баламай. Бул өмүр кыска деп илгери чоң апалар, чоң аталарыбыз айтса таң калчубуздар. Антип кыска айланайын. 60-70 курагында ошондой айтсачы. Айлана 60 жыл деген эмне деген жыл дечүлем да.
көрсө чынында эле өмүр аябай кыска экен да. Ошол өмүрдүн кыскалыгындагы өмүр кымбаттан дагы ошол өмүрдөгү көңүлдүн кымбатын айтсаңыз апа. Айтпам. Азыр ушундай кылыш керек экен. Адамдар бири-биринин көңүлүн тапса, баардыгы жакшы болот экен дагы, аны менен бирге адамдын өмүрү узарат экен. Ошону билбей атпайбызбы кедичи? Аны үйрөнүш керек апа. Аны ким үйрөтөт? Жана коуч дегендер болбойбу? Алар үйрөтө албашы мүмкүн. Жакшы ырларды угуп, ошондон ар бир адам өзү үйрөнүш керек экен. Ошо өмүр жөнүндө ыр бар бекен? Угалыбызбы? Угабыз. Угалыбы? Ким ырдайт экен? Эгерде биздин конокторубуз кол чаба турган болсо, анда өмүр жөнүндө ырыбызды биз дагы тартуулайлы. Кагылып кетейин. Могу караңгыда жол жүргөндөн аябай корком. Эртең менен таң атпай күн чыгар менен биз экөөбүз таласка кетебиз. Уктуңбу? Мен да барайынбы? Сен машинаң менен барабыз да. Апа, мындай кылалы. Анда таңда чыксак, күн момдай маңдайыбызда болобу? Ооба. Биз жаңы чыгып келатканда машинеге отурсак, анан тигил жол жүрсөк, анан маңдайда болуп калат да. Андай кылалы. Анда күн сыртта болсун. Ал эми экөөбүздүн машинабыздын ичинде күн чыгышым деген ыр Жылдыз эжемдин аткаруусунда болбойбу? Ошонун ырын уккан бойдон таласка кирип барат экенбиз. Ооба, жеңени да алып келебиз.
Анда біз форматты телекөрушілер, көрүүбүздө бүгін бізде қонақта қатарыбызға қосылып отырат Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, не деген жобоктогу каармандардын бардыгына жан берип сүйлөткөн Айтылуу Айнаш Ашырова жекебизге кол чап койбойлу апа. Кош келипсиз. Кош келдим. Ошо мен дагы могул жактагы медальдарды көрүп Брежнев эле болуп кирип келдиңер. Чынында эле бунун баары ушуреки эмгек да. Ооба. Кош келипсиз. Кубанычтабыз ушул төрүбүздө сизди көрүп атканыбызга. Чыгармачылыктагы, жашоодогу бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшпөйсүзбү? Эмне десем, ар бир эле адамдар баягы ар түрлүү болот экен. Мен айтайын дегеним, ар бир адам өзүнүн баягы кесибине, жакшы кесипке ээ болот экен. Бирок мен кичинекей чагымда сен ким болосуң десе, мен милиция болом дечимин. Анан эмнегедир ушу убакка чейин ушу милиция жаатында иштегенди аябай жакшы көрөм да. Бирок арман көп деп коем. Эми айтып отурсак чынында эле. Ошол жаатта иштей калганыма аябай өкүнөм да. Өкүнбөңүз, сиз жок болсоңуз жанагылардын баары. Ким сүйлөтөт, Азды бул өзү да режиссер да. Жаш кезинен, бала кезинен эле турмушка берип коюп ызычы болуп, анан ошондо Индиянын киносун, котормосун, кыргызчалап, артисттерди ошо ар бир каарманга күлүп атпайбы деген. Мен могурки актрисаны көргөндө эле сени элестеттим депчи. Мамамдай жеңеси бар экен, чакчаңдаган, макчаңдаган болсо эле мени көрүшөт. Келип алып, анча деген чет өлкөнүн кинолорун кыргызчалаганга дагы Айнаш эжемден салым аябай көп, өзү которуп. Кыргыз эли эжекебиздин эмгегин жакшы билишет. Ар кандай жаңдыктарды сүйлөткөндөгү дагы суктанышып, жана сиз айттыңыз го, биз аябай таң калып ким болду экен деп. Менимче таң калбаган кыргыз жок болуш керек да. Анан суроода Айнаш эже, ушул каармандарыңыз, сиз сүйлөткөн каармандардын арасынан мындай өзүңүзгө жакыны барбы, мындай ушуну рас эле сүйлөтүп коюп турмун деп жакшы көргөн? Же баарын бирдей көрөсүзбү? Эми бул жерде баягы ролдорду мен жаман жакшы деп айта албайм, бүт баары тең мага жагат. Бул жумушумду, рахмат. Жумушумду сүйөм десем да болот. Аябай жакшы көрөм. Жаш кезимде ошо жана ким ойногондо интермедияда ойноп койчумун. Анан кийин Динара Акулова менен да иштешип көрдүм. Ошо Динара Акулованын командасында мен бийлечүмүн. Ооба да. Өзүмдүн окуучуларым бар болчу, бий жагынан. Ошо бийден сабак берчүмүн. Анан Бабков менен да иштешип калдым. Кино тарабын айтсаңыз, кайсы режиссерлор менен? Кино тарабынан болсо Геннадий Базаровдун жанагы Метаморфоза деген кинодо ошо бир аялдын ролун аткарып калдым. Анан кийин Нурлан Абдыкадыровдун киносунда Казак-кыргыз бир тууган дегенде ошо казак кемпирдин ролун аткардым. Анан Жеңишгүл Өзүбекованын Жаңырык деген киносунда ошо бир өспүрүм баланын апасын ойноп калдым. Далай эле кинолордо ойнодум негизи. Анан ал баягы эмнегедир мен үчүн ушу эсепке кирбей калат экен да. Анан көбүн эсе мен жанагы мультфильмдерге берилип кетип атпаймынбы? Анан мультфильм болсо 3,5 миңдей ошо мультфильмди ошо чыгардык. Бүт Кыргызстан аймактарында жаш өспүрүмдөр, кичинекей бөбөктөр кыргыз тилинде мультфильмди көрүп башташкан. Айнаш эжем азыр бийлечүмүн деп калбадыбы? Анан канчалык азыр бийлеп бериңиз десем туура болот, бирок жанагы каармандарды сүйлөтүп бериңиз десем баары эле макул болуп болуш керек, э? Макул анда. Ошо көрүүчүлөргө бир кичине коён менен кирпинин үнүн айтпай. Коён аябай жакшынакай кийинип алыптыр дейт. Анан кирпи карап калып тургандан кийин коёнго айтат. Сен каяка барасың? Эмне кийинип алдың? Менби? Ооба. Сен аябай сонун кийинип атырсың. Каяка барасың? Айтчы. Жинди дейсі, мен деген 6-күнү кечинде
Anda men delе barayınçı. Oy, çuğa, barbayla koyçu. Nene? Oy, sen barsan, anam uyattım sanasın da. Vay, çuğa, men uyattılmayım. Men bir burçtale oturup durup. Anda meyli, otursan oturup dur. Biroq uyattılmayın maqul va? Birele usta oturup durup, çın aytım, честное слово. Қол жаулар. Апа, аябай қараңыз. Мен да белимчи деп отурмун. Үйреніп алдыңыз ұқсайды шын, бұйырса. Қаяққа. Апай, ушундай үн менен жана келиниңизге айтсаңыз, экинчи эч жака жылбагыдай болот да. Мен үйлөнүп алышым керек экен таяк. Мен бир нерсени айткым келип атат да. Анан ушундай эмгектерди жасап атасыз, анан айтылып калат го мындай бир аябай гениальный, таланттуу адамдардын баласы негедир эне атасына окшошпой калат депчи кээде. Мен кызыңарды да аябай жакшы тааныйм. Света башында циркта иштейт, ал ат да минип жүрдү. Бир күнү барсам айланайт эти воздушная гимнастка экен, жакта учуп жүрөт, кудай эле отурасың. Кичинекей кезинен чыгармачылыкка аябай чыгармачылык менен өстү да. Аябай жакшы нерселерди жасап атат. Ал үчүн биз аябай кубанып атабыз. Өзүңүзгө да, кызыңызга дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Кызым жөнүндө кеп болуп калды. Ал кызымды да айтпасам болбойт. Себеп дегенде кызым ошол мени тартып калганбы дейм. Алдағы тагы менин үнүмдө кылып, алдағы кичинекей жанакы коёндорду, күчүктөрдү ошо үн коштоп калат да. Сиздердин үй бүлөдө жашоо кызыктуу экен да, мындай ар кандай үндөр менен, ар кандай каармандар менен бири-бириңиздерге сүйлөп, кайрылып, Эжеке, мындай жөнөкөй жашоодо сахнада эмес, жумушта эмес, мындай ушундай жандыктардын үндөрүн туурап, мындай бирөө жарымды тамашага салып, чочуткан, күлдүргөн учурлар болобу? 1-апрель күндөрү алдап. Болгон кээде ошо гайлер кармап калгандай эжеке мен коён менен үнүн туруп берип коюңузчу, биз кое беребиз дей берет да. Анан кээде уят, могу тейриктилер көрсөм эмне дейт, коеюн десем да болбойт. Эжеке пожалуйста анда кое беребиз, штрафыңызды жазып берели деп, анан кийин айластан туруп алып туурап бересиң да. Анан күлүп каткырып эжеке, биз сизди аябай сыйлайбыз, аман эсен болуңуз. Баягы неден тиги эмени ременди кийбей койгондон деп. Жок, андай эмес. Мен машинага отурарда мен ременди биринчи кием. Дагы бир сыр ачылды го. Көрсөң деген тартиптүү, эреже бузбаган айдоочулардан турбайсызбы? Милиция сөйлөп тур. Тартип өздөрүнөн башталып, Биринчи ошо ременди кием, анан кийин айдайм. Ал бала ошо көрбөй калган окшойт да. Байкабай калган окшойт. Азыр бизде 6-күнүн кечинде кезектеги ыр даяр болуп калыптыр апа. Ошону Айнаш эжем өзүнүн бир фирменный бир жакшы үнү менен, кайсы бир каарманы менен алдыда ырды жарыялап койбойбу. Анан ошону менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге чыгармачылык ийгилик, дайым ушундай жакшы сонун маектер менен ушундай эл алдында эфирлерде көрүшүп жүрөлү. Рахмат. Анда эмесе сиздерге ыр белек. Жайдын кечи биз турабыз, жөлөнүп эки кайыңдай. Сага болгон сезимдерим туйлайт жайлоо тайындай. Кубанычым сени көрүп, койнума батпай, махаббатын ташкын салат, күчүнөн кайтпай, армандарды бүгүн кантем сага айтпай. Sezim geçi, arzu geçi, hey hey, suyum deçi, bugün canım
күндү мен кайталап көзөн турду шыңгыр сенин күлкүңдү кучактаймын бери тартам белиңден ыктай байке деген уялыңкы сөзүңдү укпай буга чейин кантем сени жолуктурбай сүйгечи сүйгечи сезимгечи арзу кечи эй сүйөмдечи сүйөмдечи бүгүн жаным шыбырай сүйгечи сүйгечи сезимгечи арзу кечи эй сүйөмдечи сүйөмдечи бүгүн жаным шыбырай Сүйгечи сүйгечи сезимгечи арзу кечи сүйөмдечи сүйөмдечи бүгүн жаным шыбырай сүйгечи сүйгечи сезимгечи арзу кечи сүйөмдечи сүйөмдечи бүгүн жаным шыбырай кылтыңдапчы беле бир чарчабайт экенсиң айланай мен төрт конокту сонун эсиме болуп калды Жаштык, мендеги жаштыктын деми да апа. Сезип атасызбы? ооба айланайын Менимче сиздер жаш кезиңизде жанагы келиниңиздин эле өзү болгон болушуңуз керек. Такылдап, шакылдап. Кандай кыйын болушум керек деп ойлоп Ал калам. сизге жетпей атабы, э? Бирок өзү жаштыктынчы өзү эле жакшыдай. Ошодан. Мына ушул жаштыктагы сулуулукту, жаштыктагы күчтүн бардыгын азыр Азиза айым бир ырга батырган экен. Ай, жаш кезекте эстей турбайбызбы? Бир гана сиз эмес, бүтүндөй кыргыз эли менен азыр жаштыкка кайтабыз. Эстеп кеттиңизби жаш дегенизди? Ооба. Жакшылык тиленип агарган таңда жайдары күлүп жүр жаштыгың барда манайың чөктүрүп капаланбастан ар күнүң айланткын оюнга шаңга жадырап жайна жаштыгың барда жаш кезде оттой күйүп жалында кайрылып келбейт кайра жаштыгың ойноп күл курбум жаштык чагыңда Жаш кезде сүйүнүм балын таткынын жакыны болгонуң дайым жакшынын билинбей бекерге өтүп кетпесин ырбийге тойбогон кайран жаштыгың жадырап жайна жаштыгың барда жаш кезде оттой күйүп жалында кайрылып келбейт кайра жаштыгың ойноп күл курбум жаштык чагыңда
албай жүрөктө болгон сүйүңдү бул өмүр өткүчө өкүнүп калба жадырап жайына жаштыгың барда жаш кезде оттой күйүп жалында кайрылып келбейт кайра жаштыгың ойноп күл курбум жаштык чагыңда жадырап жайына жаштыгың барда жаш кезде оттой күйүп жалында кайрылып келбейт кайра жаштыгың ойноп күл курбум жаштык чагыңда Студиябызды жаркыратып төрүбүзгө айтылуу Айкөл тобунун өкүлдөрү келип калган экен. Апа, Айкөл тобунун жана Салам калкым деген ыр бар го. Ошол ыр менен мектептеги иш-чаралардын баарын ачтык го. Деги Кыргызстандын аймагында ошол ыр менен далай иш-чаралар ачылды го. Ооба да. Туура айтасыздар, бул чыгарма бул Айкөл тобу үчүн да визиткабыз да бул визиткалык чыгармабыз. Ушул бүгүнкү күнгө чейин, мына 30 жылдан ашса да бүгүнкү күнгө чейин ырдап жүрөбүз. Себеп дегенде ал ырды ырдабасак бизди кетиришпейт да. Ошон үчүн ошол ырыбыз жашап жүрөт деп ойлойм да. Негизи Айкөл тобу ушул кезге чейин канча муун алмаштырды, канча жаңыланды? Мен азыркы составым меники 3-чү состав да. 30 жылдын ичинде 3 эле жолу алмаштырдым. Кээ бир жетекчилер айтат 200 канча жолу деп билесиз да. Мен анчалык алмаштыра алган жокмун, себеп дегенде ага духум жетпейт. Ошо 3-чү составым, бул составыма дагы 10 жылдан ашып кеттир. Чогуу иштеп жүргөнүбүзгө да. Адамдын көзү дагы, анан кулагы да көнүп алат го, биринчи состав менен чыгып болот алар. Тиги баласы кетип калыптыр, ага кайгырып алат. Мен айрак түшүнчү, ал эмне болуп кетиптир, анан ал эмне башка. Жакшы эле ырдачу эмеспи эле? Ара келсе эле кайра эле ошол эки эмеде, ошондой эле таланттуу бала кайра келет, кайра көнүп. Демек сиздер бир тарбиялап, анан катарыңыздарга кошот экенсиздер да, себеп дегенде мурдага кеткендин ордун кайра билгизбей толуктап калыш үчүн. Билгизбей кайра эле баягы эле Айкөлдү биздин өзүбүздө ошо топто ошондой принцибибиз бар да. Биринчи ошо кирер барып эле мен силердин тобуңарга кирип ырдайм деген маселе жок бизде. Биринчи даярданыш керек сөзсүз түрдө. Анан сөзсүз түрдө ошо аспаптан, музыкалык аспаптан ойнош керек. Анан же болбосо мен только эле ырдайм деп келген ырчыларыбыз, составыбыз дагы жок андай. Баары сөзсүз түрдө ошо аспаптан ойношот. Анан жана айтып атпайсызбы? Бул балдар кеткен бул закон ченемдүүлүк да. Анан бирок ушунча жылдан бери иштеп, өзлөрүнчө анан бөлүнүп кеткен. Кээ бири ошо турмушка жараша болуп калат. Кээ бири мына айтсак өзүңүздөргө белгилүү, Кыргызстанга белгилүү жакшы аранжировщигиси Рамис Алиев Генедей кезинен ошо бизде тарбияланган, мына азыр ошо белгилүү аранжировщиктердин бири болуп эмгектенип жүрөт мына бүгүнкү күнгө чейин. Ооба, биз дагы радио жаатында жакшы билебиз, ал кишинин жазып келген ырлары сөзсүз хит болот да. Себеп дегенде ал кишинин мектеби жакшы экен да, демек сиздерде болуп өткөн. Чыгармачыл адамдар мындай жалгыз жүргөндөр деле айтып калат го, чыгармачылыктын түйшүгү оор, андай депчи. Анан эми ошол нерсе топ болуп иштегенде кандай жеңилдетеби же тескерисинче түйшүктү көбөйтөбү? Бул бир кишинин өзүнүн түйшүгү ушунча оор болуп атса, анан топ болгондо жеңил болуп калмак беле. Жана түйшүктү бөлүп кетмей жокпу, кайра көбөйөбү? Жок, бул мындай, бизге дагы эмне үчүн тиги силер кыздарды кошпойсуңар, Айкөл тобуна эмне кыздар кошпойсуңар дегенде сөздөр болгон да. Мен айттым, кыздар биз балдарды араң алып жүрөбүз депчи. Мен ырдасам кирип алмакмын. Апаңыз боёңча 5 саат өтүп. Ал жагы да барбы, э? Анан кийимдерин, бул формаларды негизи ошол аял заты формаларды көп алмаштырат да, мисалы үчүн ырчыларыбыз, туурабы? Биз эркектерге негизи бул форма кичине мындай эмерээк да, жеңилирээк. Мисалы үчүн бир форманы 1-2-3 концертке кийсең болот, туурабы? Мени кийишкөчү бир форма менен тигил. Бир форманы 4 концерт ырдатып башка ошондой жаңы көйнөк деп да? Жок, бул бир чети бул деле аябай жакшы болуш керек, анткени жалаң эркектерден турган Айкөл тобу
Анан кыз бурагыбыз бар, бир эркек кандай эле суроо бербейбиз го, эмнече бир эркек кошуп алган жоксуңар депчи. Ал анан жалаң эркекте да биз да болуш керек, Эми ушу калгандарда эркеги аралаш да. Демек жакшы нерсе да. Досумда бирөө бар болчу. Досумда бирөө бар болчу да баары бир. Демек бул топтогу принциптердин бири экен да. Көп жылдан бери сакталып келаткан. Топтогу өз делимде эме болуп калды окшойт. Биздин өзүбүздүн топтун ичиндеги бир закондордун бирөө болуп калды окшойт да. Биз азыр биздин балдарда деги эле бир кызды алалы деген бирөөнүн да оюнда жок азырчы. Андай эч кимибиздин оюбузда жок. Үйдө бар да, ошондон да дей салалык дейсиңер да. Жок дегенде жумушка келипти, Жок дегенде жумушка келип. Кананда Айкүл тобу дагы жөн келген эмес апа, туурабы? Бизге сонун ыры менен келген да. Кайсырды алып келдиңиз? Азыр биз ушул жаңы чыгарма баштап келдик, Аясаң курбум деген жаңы чыгарма. Биз эле эмес, телегөрүүчүлөр дагы чыдамсыздык менен күтүп атса керек. Булар эми кетишке эле суроо бербей, ырдатса болот деп атат да. Анда ырдап бериңиздер. Алдырдан жал карасаң, акылдан жаман адашам. Айыптуу кылбай жүрөктү, аясаң курбум аясаң, аясаң курбум аясаң. Айыптуу кылбай жүрөктү, аясаң курбум аясаң, аясаң курбум аясаң. Бет маңдай келсем жертекте, бергесиз мага сырыңды. Сагынам ойлоп күнү түн, саргайды жүрөк кайгы жеп, саргайды жүрөк кайгы жеп. Сагынам ойлоп күнү түн, саргайды жүрөк кайгы жеп, саргайды жүрөк кайгы жеп. Жакын деп мени санасаң, жаштыкты бир аз аясаң. Жаштыктын жаккан отуна жалбыртап күйүп баратам, жалбыртап күйүп баратам. Жаштыктын жаккан отуна жалбыртап күйүп баратам, жалбыртап күйүп баратам. Аясаң курбум аясаң. Ай барыңызчы сенчи. Айгерим эмессиң да. Айгерим деле мен эмес да. Ошо да. Шыңса сен ал эмес экенсиң да. Мен эмес, ал эмес. Сен эмес дегендей. Ушундай болбодубу азыр? Дейле бир адам бир нерсени мойнуна алайын дебейт. Бирде кайсың эле мен эмес. Анысы да бар. Бирок Айгерим мен сагынганымды билбейм. Сагындыңыз апа, сагындым окшойт ошо. Сен ал эмес болуп атасың да. Ушуну азыр жеңем көрсө сүйүнөт дагы, кийинки жумадан калбай келет буйрса. Ай келбесе тап келем да.
seni, kıynamaçı meni, kötörem adağı. Sağındamın seni, sağıntaçı meni, suyum seni ardayı. Karaldın bizi, gelinim Talasqa 4 күнүнө кетип жок. Şu отурамын ушинтип. Апам чай куюп калды. Апам колунан чай ичип биз жыргап атабыз бул жакта. 6-күнү кечинде жакшы ырлардан кийин эми куудулдардын бир жакшы күлкү терапиясына кезек берели апа. Ооба. Талас байке. Элдин баары айтат, талас десе эле таластан бош керек депчи. Апам да сурап атпайбы, таластыкпы депчи. Каяктан экениңизди айтып коюңузчу, анан эмне болуп талас болуп калганыңызды айтып коюңуз бизге. Көбү менен сурай берчү. Атың таластан болсоң керек депчи анан. Токтогулдан болом негизи. Токтогулдан болом. Анан Токтогул Талас областына караганда атым Талас болуп калган экен да. Эгер айтып калам тамашалап, эгер ошол убакта Ошко караганда атым Ош болуп калмак экен. Көлгө караганда көл болуп калмак экен. Анан айтам, айырмасы жок. Себеби Кыргызстан баары эле бир жер. Анан Ошко концерт коюп барсам же көлгө барсам айтып берем мен. Үскөл десеңер деле боло берет. Себеби айырмасы жок, жердин баары бирдей деп. Өзү мындай нерсе кыргыздарда эле болсо керек, апа. Мындай болот го, өзгөчө аттарды койгон, өзгөчө ысымдарды койгон. Бизде эле болуш керек да. Мындай көп жерден асымдарга деле таң калбайсың го. Жок, бизде ушундай го негизи. Жолдо барып төрөлүп калса жолочу коюп койгон. Үйүнө мейман келсе мейман коюп койгон дегендейчи. Мен Тайкемат деле Жумгалбек да. Эмнеге десе Тайне менен Тайтам Жумгалда жүргөндө төрөлүптүр да, ошон үчүн Жумгал коюп койду. Жумгалбек да. Талас байкеси, элди күлдүрүп, жашартып жүрөсүз. Негизи бул чөйрөгө аралашып калганда материал көп эле болот атабы азыркы заманда? Же силерден өтүп саясатчылар кудул болуп кетти го? Жок, негизи изденген адамга көп деле кыйынчылык жаратпайт экен. Жаратпайт экен, ар бир темадан негизи күлкү нерсе таап чыкса болот да, любой эле нерседен күлкү таап чыкса. Сен ошондой элге чыгып жанагы тартуулап аткан эмелерди силерге бирөө жазып береби же өзүңүздөр табасыздарбы? Мен өзүм жазам да негизи. Мен тамашаны өзүм жазам, бирок башкаларга да жазып берем. Жакшы экен, анткени биз дагы менин актрисам да театрда иштейм, анан тигил сатира ойноп калдык да биз дагы. Шу сатира жактан биз аябай сатира издейбиз, анан Мурбосо Рахман байке жазчу эле андан мындай сурай калып берчи. Азыр мен аябай сүйүнүп кеттим, сен өзүм жасам десеңчи, мага да заказ бериш керек. Бир кардар таптыңыз, бияка бекер келбептирсиз да. Ар бир айдын 6-сында 2017ден баштап иштедим, Рахман агай өзү көрүп чакырган да. Ошондо сайтыра жазып жүрдүм. Анан 5 тапанын балдарына да сайтыра жазып берем. Анан өзүм концертимди баштан этип бүт өзүм жазам. Бирөөдөн урдабайм. Мындай, сиз жазып берген сатираны көбүн эсе мындай майына чыгарып аткарышабы же кээде көңүлүңүзгө толбой калабы? Баардыгы эле толо бербейт, бирок кээ бирлери толот, мындай негизи айтканда. Бирок баары толуш кыйын экен, негизичи толуш кыйын экен. Сен өзүң ойлонуп бүт баарын өзүңөн чыгарып жазасың да. Кээ бирлер аны ар ким өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт да. Кабыл алат, түшүнөт, анан ошону кайра тартуулайт, анан кап мен могу жерде мындай кылгам, бул мындайча түшүнүп алыптыр деп калыш. Мен бир жолу эмеге маршрутка, мен өзү автобус менен маршрутка менен көп жүрөм да, негизи материал көп да анын ичиндечи. Ошону эч ким түшүнбөйт, мен да айткым келет да. Образдын баары автобустун ичинде да. Бир жолу ошо азыр автобус жүрүп калбады, азыр бул маршрутка жүргөндө атайын пробка турган жерге барып түшүп алчумун, ошо пробка жерге барып атайын тыгында. Анан бирөө турсам, бирөө таанып калып, сен кудулсуң дейт, ооба десем, күлдүрүп койбойсуң деп атпайбы маршрутканын ичиненчи. Анан айттым, силерди мен маршрутка айдагандарды мектепте мугалимдерге окшоштура берем. Эмнеге дейт? Силер деле тиги Токтогул барбы? Бөкөнбаев барбы деп сурай бересиңер. Токтогул бешене эле түшкүлө деп элесилерчи. Мен айтып калам, силерди баалап, силерге орден бериш керек негизи. Силер сөйө деген өтүп кеткен тиги атактуу кишилердин баарын силер күндө кайталап турасыңар. Аттарын эске салып турасыңар. Ардактуу көрүүчүлөр, эгерде мындай эл топтолгон жерлерде чыгармачылыкта адамдарды көрүп калсаңыздар, булар изденип жүрүптүр, булар чыгарма жазып жүрүптүр деп кабыл алыш керек экен да. Ооба да. Анекдот жазган учурлар болобу? Мындай жаңы анекдоттор болсо, бир күлдүрүп апамды жашартып бербейсизби? Ооба, кайгырып турам. Негизи бар. Келини жок кыйналды. Анекдот жашоодо айтпайт экен, бирок болгон окуяларды же мындай нерселерди айтам да, мына эжем да кел азыр. Мурда эжем экөөбүз көрүшүп эме кылган эмес, мен эжемди көрүп жүрөм постоянно. Көрөм да, кызыгып көрөм. Инстаграмда хит кызыгып көрөм да, атайын эмелер жакшы, бизге жакын да тамашаларчы. Анан баягы кыргыздар сураштырып келсек, туган чыгып каласыз деп кое беребиз го. Азгандай чын экен да, бир Кытай, Кыргызстан сураптыр да. Силер канчасыңар элиңер санын десе, 7 миллион десе, анда силер бири-бириңерди тааныйт турбайсыңар. Аттарыңарды билесиңер да. Биз бири-бирибизди тааныбасак дагычы, зато эки адам жолуккандачы
тез эле тууган болуп чыга аласыз го. Сен каяктан болосуң? Бул жакта, ошол жакта жанагы Марат деген кишини тааныбайсыңбы десе. Кайсы Марат? Жана тракторист болуш керек десе, билбейм бизде 2 тракторист бар, кайсыңыз деп кайра ошентип териштирип отуруп эле. Тез эле тууган болуп чыга алабыз го. Айылдын баарын бир сыйра аттарын айтып чыгышат. Аттарын айтып жатка. Жамал деген эжеңер бар болот. Эйде бизге чүйгө турмушка чыккан. Кайсы Жамал десе, былтыр ажырашып жүрдү го деп. Айтып беришет го. Негизи мен ушундай нерселерди алып келем да тамашаларга. Мына ушундай күлкү менен уланталуу апа. Анда эмесе жакшы бир эме чыгармаң аткарып бер. Экөөбүз деле күлдүрө бербей, элди кошо күлдүр. Элди дагы күлдүр дейсизби? Элди дагы күлдүр. Анда эмесе дагы көп эле аялдар жөнүндө айтып беришет го сахнага чыкканда. Аялдар мындай, аялдар тигиндей деп. Мен эркектер жөнүндө да бир сайттарга жазгам, айтып жүрөм мындай. Негизи бул жашоого эркектер туугаса сулуу төрөлөт экен депчи. Эркектер төрөлгөндө эле сулуу төрөлөт экен. Себеби алар төрөлгөндөн баштап өмүрүнүн аягына чейин бир да жолу боенбойт. Ошо сулуулугу менен жүрүп өтүп кетет. Эркек киши тиги майкажан жүрсө деле, шортажан жүрсө, чачы жок болсо деле, сакалы болсо, жок болсо деле бар жашынакай көрө берет экен. Ошон үчүн эркектердин сулууна чыдабай кээ бир аялдар 2-ден 3 кийип алышат депчи. Бир гана эркек бул адам баласынын эркектери эмес, бул жаныбарлардын эркектери сулуу болот экен да. Жаратылышта, Жаратылышта. Мисалы үчүн карап көрсөк, мисалы үчүн жанагы канаттуулардан тооктун эркеги короз кандай красавчик көрүнөт го. Мен айтып калам, ошо короз аябай суктанам, себеби жанына ончакта аял ээрчип жүрө берет, эч кимди каякта жүрөсүң дебей, нан гана дебей, чай гана дебей, ушу тапкарын житеп, ырыскысын жеп жүрөт экен. Аял киши төрөлгөндө сулуу болуп төрөлөт экен. Ана бойго жетип баштагандан баштап сулуулук жогулуп баштайт экен. Биринчи беттен башталат экен. Себеби биринчи бетине пудра сүйкөп баштайт сулуулук чыгарыш үчүн. Анан кирпиги түшүп калат, анан кирпигинин үстүнө кирпик чаппайт. кирпиктердин мурдунда эле мен. Сулуу болсо эмнеге боенот дейм да. Тамаша аял киши бул ар дайым сулуу болуп жүргөнгө тийиш. Агаларыбыздын дагы бир тамашалап айтканы бар го, Кудай таалам эркекти жаратканда аябай кынаптап, шашпай жасаган экен. Ошон үчүн жакшы болуп калыптыр. Аял кишинин шашпышып жасап анан эмне болду десе, эчтеке болбойт, боенуп алат деп таштап коюп бир дегендей болуп. Көрсө айымдар сулуу болуш үчүн боенуп, эркектер үчүн боенуп турбайбы? Ана мен кыргыздын дагы жакшы адатын айткым келет да. Биз кыргыздар мындай неге жоголбойбуз, кылымдар бою жашап келебиз дейбиз го, таң калабыз го. Канча деген эл жоголуп кетти, бирок жашап келебиз деп. Кыргыз аябай бирөө сураштырып турат экен да, жанагы башында айтканда сен каяктан болосуң деп атат. Бирөө той берсе, кошунан той берсе, тууганың той берсе да, кой, үйдөлөрүң бар, эч баш жардам берип кол, уят. Уятпаса жардам берип кол. Эртең айтат булар. Колга бош. Карыш турган жерден басып келбей койду. Дукту көтөрүп коюш керек, Анан мына ушундай жакшы ырлар менен, кодулдарыбыздын жакшынакай тамашалары менен апам окшоп, жап-жаш болуп жүрөңүздөр. Рахмат сизге. Жаштыгысы секирет эмне деп сураган. Айтпайм. Aşıktık benim, ak bulup bolup
Elesin terin ay sezile Yaralı жүрек жалбырак болуп тиринде сагынам жалгыз саналар сансыз саргайып учат биринде аялуу сезим ашыктык Edim jetpey, esimden getpey Elesin terin ay sezile Ayalı sezim, aşıktık benim Akılıp boluma bölünür Akjamgır bolup atıgır Engsedim jetpey, esimden getpey Elesin terin ay sezile Elesin terin ay sezile Ay. Biz bay okup жүргөн мезгилдечи бала кездечи жана мугалимдин күнүнө же болбосо 8-мартка деп мен өзүм нарындан болом да гүл таппайбыз десең анан эң жактырган ошо нарында өскөн бир гана сирен гүлү болчу эле да ошондон калганбы мен сирен гүлүн аябай жакшы көрөм сирен гүлүн көрсөм эле мен бала кезимди эстейм да ой апа мындай бир намек дегенди бир мындай байкатпай берет го сиз мындай шалп бет эле бетке айтасыздар мен сиздин гүлдү сагынып калганыңызды гүл алгыңыз келип атканыңызды түшүндүм жөн эле гүл эмес сирен гүлү ошо сирен гүлүңүздү сагынганыңызды билип бирок сирен гүлүн алып келе албасам дагы сирен гүлү деген ырды сизге тартып алайын деп атам ой рахмат айланайын гүл алгандай болуп калдыңызбы ооба жалпы апалар дагы айымдар дагы сирен гүлүн алгандай болуп сүйүнүп калсын анда сирен гүлү жөнүндө ыр угабыз Gezigip dalayına gelsen tөгүлүп керемет барбы сүйгөн кезиңдей
урматтуу теле көрүүчүлөр, анда эмесе эмки жем алышка чейин сак саламатта болуңуздар. Басасыз. Ай, мен эми тетип айланан азыр автовокзалда башка жака көчүп кетиптир дейт. Аякка чейин барып адашкандан көрө машинең бар эмеспи? Таласка барып эле чогап келбейлиби? Мен да барайынбы? Барып келчи кагылып кеткен. Эми сен эл менен чогуу болуп көнүп калдың го мага деле. Билбейм, иши кылып, мурда чоң апам айтчу эле да магачы. Эмне деп? Элек сурап келем деп, андан ары болуп кетиптир деп, экөөбүз тиги экөөнү алып келебиз деп, экөөбүз да жок болуп кетпейли ушул жерде. Жок, эми ушунча элди күттүрүп коюп кайка жоголмок элек. Жакшынакай кабар менен конок болуп Таласта. Анан келип калабыз. Апа, барып көйнөгүңүздү алмаштырып, жылуу кийимиңизди кие бериңиз. Мен азыр машинаны айдап барып калам сизге. Саламатта болуңуздар, мен кийине берейин. Сен коштошуп кой жакшылап. Келини кеткен, аркасынан баласы кеткен, эми өзү кетип атат. Эмкиде ушул жерде жалгыз калбасам болду. Жакшы тилек ушулар келип калсын деп тилек кылып тургула, Кийинки ишембиде көрүшкөнчө бар болуңуздар.